Турмуштун берген сабагы. Азыр мен силерге бир сонун икая окуя айтып бергим келип атат. Бул ошол турмуштан эле алынган, балким болгон окуя болгон чыгар. Мен интернет баракчаларынан көрүп калдым, окуп калдым, ага аябагандай таасир этти, жана сиздер менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Окуя мындай башталат. Бир аксакал даанышман небересин жетелеп жолдо баратса, чоң бир дарактын түбүндө эки күчүк жаткан болот. Анын бирөөсүнүн түсү кара, экинчисинин түсү ак. Ошондо аксакал небересине сөз салат. Балам, нол күчүктөрдү көрдүм. Булардын кайсыл бири күчтүү дейт. Бала ойлонуп суроосуна жооп бергенге чейин аксакал кайра сөзүн улап, күчүктөрдүн кайсыл бирин баксаң, ошонусу күчтүү дейт. Ошол сыңарындай эле адам баласынын ичинде абийир менен кара өзгөйлүк жашайт. Сен алардын кайсыл бирин багып таптасаң, ошонусу күчтүү болот дейт. Мына, ардактуу замандаш, бул турмуштун ачуу чындыгы. Болуп жаткан кичинекей эле икаядан, окуядан өзгө бир чоң сабак алсак болот. Мен ойлоймун, бүгүнкү азыркы берүүдөн сиз дагы өзүңүзгө бир жакшы таянак чыгардыңыз окшойт. Жашынын катарын толуктайлы, жашка жанашалы. Анткени бул жашоо мыйзамы. Жашыны берсек, сөз түрдө жакшыны алабыз. Кийинки берүүдөн амандашканга чейин.